Театр. Бул бир сөз, бир кичинекей сөз, бирок анын мааниси канчалык. Театр бул актерлордун бир эки сааттык оюн эмес, бул бир эки сааттык кичинекей жашоо. Адамдар бул жака жан дүйнөсүн азыктандырууга келишет. Бирок алардын саны мурункудай көп эмес. Анткени көпчүлүгү дем алуу күндөрү кандайдыр бир көңүл ачуучу жерлерге барганды, же болбосо жөн гана үйдө эс алганды, же киного барганды жакшы көрүшөт. Бирок кино менен театрдын айырмасы аябагандай чоң. Аны салыштыруу үчүн ар бир адам сөзсүз түрдө театрга келип көрүүсү керек. Анткени менен театрдын өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Аны чын эле баалагандар бар. Театрдын көрүүчүлөрү бар экен, ал дагы да болсо жашай берет. Бул биздин кыргыз элинин маданияттын күзгүсү. Абалынан кабардар болууга келдик. Жыйырма үчүнчү жылы Бакен эжебизге 100 жыл болот. Анткени биз ушул Бакен Кытыков атындагы мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрыбыз. Бакен эжебиздин атын алып жүргөндөн кийин өзүнчө бир пландарды койдук, кандай иш-чараларды өткөзөбүз, эмне кылабыз. Анан ошентип ойлонуп турганда эле биздин Түрксой уюму Султан Акимович башында турган бизди абдан кубандырды. Биз деле эмес, деги эле ушул кыргыз маданиятын кубандырды деп ойлойм. Анткени Бакен Кыткеева бул театр, кино жылдызын ушунчалык бир дагы бир жогорку деңгээлде мындай даңазалаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Анткени 2023 жылы бул Түрксой уюму боюнча Бакен эжебиздин 100 жылдыгы деп белгиледи. Бул да бизге аябай мындай дем күч берди. Албетте бул быйылкы 2023 жылы эстерный артисти Бакен эженин 100 жылдыгы деп Кудай буюрса эл аралык Түрксой уюмуна кирди. Бул кыргыз маданияты үчүн дагы, кыргыз театр үчүн дагы, жалпы кыргыз эл үчүн өтө чоң кубанычтуу окуя. Жөнүндө чыгармачылык жолун ушул Бакен эже жөнүндө кененирээк тааныштырып кетүүнү дагы пландар, максаттарды коюп атабыз. Себеп дегенде кийинки муун Бакен эжени көп да билбей калышты. Ошондуктан биз пропаганда кылганга дагы ушул болгон күчүбүздү жумшайбыз деп атабыз. Биздин театрда негизи бир топ ийгиликтер болду. Ушул эле зданиянын ичинде. Анакей бир мамлекетте бир жылдын ичинде 3 мамлекетке барып келдик. Ал жерден да бир топ ийгиликтерди жараттык. Менимче баягы бир бизге жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берсе, жакшы биздин бир мындай театрды салып берсе, театрыбыздын кызматкерлери дагы абдан бир мындай башкача стимул болот эле да, иштөө процессибизге абдан бир колдоо болот эле. Буга чейин ошол театрдын ичинен колуңуздардан келишинче өзүңүздөр ашар төр менен дагы оңдоп түздөп келгенсиздер, бирок ошентсе дагы баары бир театр чоң капиталдык ремонтко муктаж болуп. Анан бул театр азыр канча кишини кабылганга ылайыкташтырылган? 120. 120 киши. 120. Öldürüp saldım. Ben bozu kaçıp gittim. Oşal ele giyinki köçede polisiye uçasında görken oşal жаққа барып шашынып қалдым. Болмаса мені de аты öldürüp salmakta. Ben kaçıp baratkandan benim arkama biri de çabuk çıkarıptı. Bir adam, bir 2-3 adam ээрчитип келип спектакль көргөн күндөрү болуп атат. Бул нерселер, бул көрүнүштөр биз үчүн кубандырат да. Анан буга чейин биз уккан маалыматтар боюнча бул жерден көп убакыт мурун костюмдар бардыгы күйүп кеткен болчу да. Анан ошолор кайра кантип калыбына келдиби, жаңы костюмдар даярдалабы? Буга чейин бир өрт чыгып, ошол именно костюм комнатасынан чыккан, биздин реквизит костюм жактан, бирок баардык нерсе күйгөн эмес, мага жетишпей калган. Алып чыккандан сырт калгандары күйүп кетти да. Анан эми ага чейин бизде бир топ спектакльдер болду, жаңы спектакльдер коюлду, аларга жаңы костюмдар тигилди. Ошол мезгилде мен эсимде Эген агай ушул Кыргыз драма театрдан, башка театрлардан жардам сурап, костюмдарды алып, толуктап, ошол мезгилде да ишин токтотпой репертуар жүргүзүп кеткен да. Анан эми азыр Кудайга шүгүр, азыр ар бир жаңы чыккан спектакльдин өзүнүн костюмдары бар, керектүү нерселерди толуктап даярдап койдук да. Театр менин жашоом, театр менин өмүрүм, театр менин көрүүчүлөрдөн алган гүлүм. Театр бул жайнаган көздөр, театр бул
шатырата чабылган алакандар, театр бул сени көздөй ыргытылган гүлдөр, театр деген бул көрүүчүлөр браво деген жагымдуу үндөр. Ошол театрдын көйгөйлөрү боюнча айтып берсеңиз кызматкери катары. Көйгөйлөр эми кандай десем, мен артисттик составда болгонуна байланыштуу репертуарда кичине режиссерлор жагынан, драматургия жагынан, актерлорго бар Кудайга шүгүр. Ушу режиссерлук жактан, драматургия жактан аксап жүрөбүз да көпчө. Анан өзүңүздөр билгендей, мына театрдын кебетеси ушундай да. Маңдайынан караганда ушундай жаркырап көрүнөт да, мындай каптал жагын карасаң кичине өкүнүчтүү да. Мен мисалы үчүн тааныштарымды театрга келгиле, спектакль көрүп кеткиле деп чакыргандан өзүмдүн театрыма келип чакырганына уялам да. Эмнеге дегенде алар бияка келгенде, театрга келгенде кандайдыр бир маданий жайга келдик деп деп эс алып кетиши мүмкүн да, туурабы? Логикага алганда. А биздин театрга келгенде андай эмес да. Эс алып кете албайт. Ичине киргенде мындай Советтер Союзуна келгендей мындай мага айда болуп калышат да, буяк оңол элек турбайбы, буякта ремонт жок турбайбы деп ушундай болушат. Бирок спектакльди көрүп, кайра ушунун баарын жаап, ошолордун баарына кубанып кетишет да эми. Жанында укмуш өлгүдө машиналар токтоп турат да, кимдики булар? Актерлор. Бул жакшы суроо. Негизи бул жерде актерлордун деле, актер-актрисалардын деле машиналары бир болсо, көп болсо экөө үчөө эле да. Ал жакында могу Бакай банк деп жанына бир чоң имарат коюлду. Эми салыштырып көрүңүздөр. Бакай банк менен театрдын кебетесин карагыла, Бакай банк жаркырап турат мына. А биздин театр кичине мындай муңурайып турган сыяктуу да. Ушул сотрудниктердики, Бакай банктын сотрудниктеринин машиналары ушундай. Lexus, Mercedes. Силердин авторитет көзөрү жерге токтоп коюшат. Бияка токтоп коюшат. А биз сүйүнүп калабыз. Ошо парковка бул жерде машиналар жок болчу буга чейин, бул Бакай банк салынганга чейинчи. А булар салынып уже келгенден кийин эле машиналар көбөйүп калды ушул жакта. Парковка көбөйүп. Буга чейин бизге Талай байке жогоруда айтып кетти директор. Акча бөлүндү, буюрса ремонт иштери башталат деди да. Эми бул сөздү угуп эле жүргөнбүз буга. Келгенден кийин атайын ошол театрдын кемчиликтерин карап, смета түзүп, министрликке алып барып, сунуштап, ошонун негизинде бизге 1 миллион 320 миң сом акча бөлүнгөн. Баягы Советтер Союзундагы эскилиги жеткен светтерди азыр бардык жаңыланууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Жаңы светтерди коюп атабыз. Жаңы жылдан баштап. Жаңы жылга чейин бүтөт. Талапты койгом, жаңы жылга чейин бүтүрүп, биздин ушул театрыбыздын жалпы жамаатына тапшырабыз. Эми директорлор келеткен дагы ой укмуш кыйратабыз, буягын жасайбыз, тиягын жасайбыз, мына акча бөлүндү, буягын жасагантабыз, ремонт башталат деп коет дагы. Анан иш жүзүнө келгенде эч нерсе жок, баягы эле кебетебиз. Ишенип кала беребиз андай нерселерге. Ошол көнүмүш адат болуп калды директорлор үчүнчү. Жөн эле оюнчук эмес деп айтсам болот да. Ошол себептен ушу Бакен Кыткеева эжебиздин атынан өзүбүзгө дагы бир чоң театр салынып калса, же болбосо ушул эле театрыбыз ремонт болуп калса, эң сонун болмок артисттер үчүн. Ошол. Тилектешпиз, үмүт кылабыз, ишенебиз. Рахмат. Чоң рахмат. Негизинен кыргыз маданияты дал ушундай жерлерден билинет жана көрүнөт. Бирок тилекке каршы учурда биздин Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрынын абалы мына ушундай кейиштүү абалда турат. 2023-жыл Түрк дүйнөсү Түрксой тарабынан Бакен Кыдыкееванын 100 жылдыгы деп арналган. Аталганы бул бир жактан бизди сүйүндүрсө, бир жактан бизди ойлондурат. Анткени Бакен Кыдыкееванын 100 жылдык маракеси чоң масштабтуу түрдө иш-чара менен өтүшү керек. Ал жака сөзсүз түрдө чет жактан бир канча коноктор келет. Ал эми биз ал конокторду мындай театрдын абалы менен тосуп алуу бир аз ыңгайсыздык жаратат. Бул бир гана театр кызматкерлеринин көйгөйү эмес, бул жалпы мамлекеттин көйгөйү. Жана бул сөзсүз түрдө каралат жана чечилет деген жакшы ишенимдебиз.